Эми ислам алымдар айтат, базарга киргенде көзүңүзгө жаккан жемек, ичмек, азык оокатты эгерде ала турган болсоңуз, анда элдин көзүнө дайым көрүнүп турган тарабынан албаң эч качан. Анын аркасынан алың же атайын коробкада турган жагынан тандап алың деп атат. Илим тастыктап атат. Эмнеге десе, жегиси келип, алгысы келип, бирок акчасы жетпей, курсагы ач өзөрүп кетип барып, ох ошодон бирди жегенде дегендердин баарынын көзү сугу тиет буга. Анан аны жегендердин бүт баары сук кирген, анан деп эле жагы чыгып кеткенсиби анан эсней берет жеп алып. İslam alımдар айтат, эгерде кайсы бир бала же бир кайсы бир кыз Куран жаттайм деп, илим окуйм деп бел байласа, ал балаңар менен кызыңарга базардан элдин көзү түшкөн бир да жемек ичмек алып келип бербегиле. Дароо кабыл алуусу жоголот деп атат. Түшүндүрө алдымбы? Эми конфетти сыртында кагазы бар, алас деңчи. Бирок токоштор бар. Печенье деп билебиз аны биз. Коробкасы ачык турат, бүт баары. Ошончолук ачык турса дагы экинчи коробкасын ачтырып алыш керек. Же витринада турган нерсени эч качан албагыла. Токоч, таттуу, аркы беркилерди ушинтип аткандан кийин эми адам баласы, аял заты ойлонуш керек да. Үчүн ойлонуш керек.